Саламатсыздарбы? Биз сиздер менен Greenleaf компаниясынын маркетинг планын изучать этип, компаниядан чоң чектерге чыгып, саякаттап, команда кылып, статустарды жабуу максат менен биригип отурабыз. Эгерде сиз компанияга каттала элек болсоңуз, значит Greenleaf'тин берген мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, мен дагы жумуш кыламын деген инсан экениңизге ишенем. Сиз катталыш үчүн эмне керек? Паспортуңуз, почтаңыз, албетте акчаңыз. Компанияга катталыш үчүн бизде 3 бизнес пакет бар. Биринчиси платина. Платина 28.900 рубль. Сом менен айта турган болсом, Кыргызстанга 28.900 сом азыркы учурда. Платина менен катталганыңыздарда кабинетиңиздерге 102.900 рубльга барабар купон подарок аласыздар. Личный ID номер берилип, личный кабинет ачылат. Ошол кабинетиңиздерге киргенде 275 пиви деп отражаться этип баштайт. Кабинеттин ичинде биз пиви менен сүйлөшөбүз. Андан сырткары платина менен катталганыңыздарга компания бир кейс подарок кылат. Ал кейс эмне болгон кейс? Ичинде Cialux косметикасы Швейцариянын набору болот. Шампунь, порошок, паста, прокладки, салфетки ушундай сыяктуу өзүңүздөр бир сыйра колдонуп, товардын сапатына ынанып, элдерге уверенно айтуу максатында компания подарок берет. Экинчи пакетибиз бул бриллиант пакет, 86.700 рубль сом. Бул учурда 308.700 рубльдык купон подарка болот, 3 кейс аласыздар. Кабинетиңиздерге 825 пиви отражаться этип калат. Үчүнчү пакет бул корона. 173.400 рубльдык пакет. Кабинетиңиздерге 1650 пиви отражаться этет дагы, ваучерный деньги 617.400 рубльга барабар купон болот. Жана 6 кейсти подарок аласыздар. Айта кетчү нерсе, кейсти өзүңүздөр тандап алсаңыздар дагы болот. Эми сиздер катталдыңыздар, ID номер алып, личный кабинетке кирдиңиздер. Личный кабинетиңиздерге киргенде, бул жерде мен платинаны пример кылаймын. Себеби көпчүлүк өзүбүздүн мекендештер платина менен катталгандыктан ушул платинаны пример кылабыз. 28.900гө сиз катталганыңыз үчүн личный кабинет алып киргениңиздерде 102.900 рубльдык купон болот. Дал ушул купондун эсебинен сиздер 50% скидка менен ала аласыздар. Мисалга, розничный ценасы 480 рубльдык порошок болсо, сиз анын жарым 240 рубльын ваучерный деньги менен төлөйсүз, 240 рубльды кошелектон живой акчаңыз менен төлөйсүз. Анан кээкилер айтат да, мисалга, ушундай случайлар көп болот. Тааныштарыбыз бизге арзан алып бере бербейсиңби дешет да. Себеби башка компанияларда ошондой арзан баада товар алып элдерге берүү бул выгодно болсо керек эле. Но Greenleaf'те андай эмес. Greenleaf ал жагында ушунчалык умно продумать эткен, что рано или поздно купонный акчаларыбыз түгөнөт. Купон бул биздин катталган акчабызды 3 эселеп кайтарып берген белек акча. Аны туугандарыбызга, тааныштарыбызга туура түшүндүрүү өзүбүздүн кызыкчылыгыбызда. Эми биз сиздер менен акча боюнча сөз кылабыз. Эмне кылганыбызга жана ал үчүн канча акча төлөйт компания? Greenleaf компаниясынын маркетинг планы боюнча 11 түр доход бар. Анын үчөөсү бул күнүмдүк акчалар. Мисалга, новичок келди, определенный условияны бүгүн аткарды, эртеси күнү акчасы кабинетине түшөт. Аны каалаган учурда картасына же наличка кылып чыгарып ала алат. Кандай күнүмдүк бонустар? Биринчиси реферальный бонус деп аталат, рекламный бонус деп да коебуз. Экинчиси бонус за уровень, үчүнчүсү командный бонус. Биз билген бинар.
Greenleaf компаниясынын маркетинг планы бинар плюс линейка. Мындайды биз не дейбиз? Комбинированный, гибридный, гибридно-паутинный деп да айтып коебуз. 3 бонусту кенен айта турган болсом, биринчи бонус реферальный бонус от PV пакета 5% төлөнөт. Мисалга, сиз новичоксуз. Компанияга платина пакети менен 275 PVге катталып, маркетингди изучать этип, албетте тааныштарыңызга айтып баштайсыз. Обычный магазинди Greenleaf'ке алмаштыр дейсиз. Анан 1-2 адам чакырып, бинарга артыңызга жайгаштырасыз. Азыр платина пакети жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анын 5% бул 914 рубль. Мисалы, сиз оң тарабыңызга Батманы чакырдыңыз дейли, сол тарабыңызга Асанды чакырдыңыз. 275 PV пакеттин 5%-ын кантип санайбыз? Курс $1.70 рубльга барабар компаниянын ичинде. 275 PV'ни көбөйтөбүз 70ке, көбөйтөбүз 5ке. 914төн 2 жолу 1828 рубль аласыз. За реферальный бонус. Экинчи бонус бул уровень. Биздин маркетинг бинар болгонго, артыңыздан оң жагыңызга Батманы, сол жагыңызга Асанды таштаганыңызда көпчүлүк жерде бинар жабылат, А бизде ошол эле учурда уровень, линия деп да айтып коет. Биринчи линияңыз жабылып, ал үчүн 5852 рубль алып жатасыз. Жана албетте ушул эле учурда үчүнчү бонус бинарды аласыздар. Бинар малый веткаңыздардан төлөнөт. 275 PV'нин 10%-ы 1828 рубль. Эми келиңиздер, ар бир бонусту карап, так санап чыгабыз. Сиз новичок партнер катары компанияга келдиңиз, 28900го катталып, ID номер алып, личный кабинетиңизге кирдиңиз дейли. Кабинетиңизде 275 PV болот. Бизнести баштап, биринчи оң тарабыңызга Батманы чакырдыңыз дейли. Ал үчүн платина пакети менен катталган болсо 914 рубль төлөп берет. Сол тарабыңызга Асанды чакырдыңыз дейли. Ал да платина менен 275 PV менен катталгандыгы үчүн 914 рубль төлөп берет. Түшүндүрө алдымбы? Ар бир сиз лично чакырган партнерлордун пакетинен 5% төлөп берет. Ушул жерде сиздер платина менен катталып дагы артыңыздардан бриллиант пакетин чакырган болсоңуздар, бриллиант пакети 825 PV, анын 5%-ы 2740 рубль. Караңыздар, 2 пакет разный сумма. Бир эле кылган жумушуңуздарга компания ар бөлөк сумманы төлөп жатат. Бизде 3 пакет бар. Платина, бриллиант, корона. Эсиңиздердеби? Эми экинчи бонусту айта турган болсок, сиздер платина менен катталып, артыңыздардан платина менен чакырдыңыздар. Оң тарабыңызга Батманы, сол тарабыңызга Асанды таштадыңыздар, Ал үчүн уже 1828 рубль рефералды алдык. Компания айтып жатат, сен молодец. Оң солуңа таштап бинарга линия жаптың. Ал үчүн 5852 рубль алды атат. Ушул жерден айтайын дегеним, ушул уровень линия бонусу бир да компанияда жок. Мен биринчи жолу Greenleaf компаниясынан көрүп жатам. Обычно биз реферал и плюс бинар гана алабыз. Ушул жерден мисал кылып, экинчи пакет бриллиант боюнча да айткым келип атат. Сиздер өзүңүздөр бриллиант пакети менен катталып, артыңыздардан бриллиант пакети менен чакырган болсоңуздар, линияны
15.960 рубль төлөп берем деп атат. Бир эле бонустан. Түшүндүрө алдым деп ойлойм. Үчүнчү бонуска өтөбүз. Бул бинар, командный бонус. Бинар баарыбыз билебиз, малый веткадан төлөнөт. Сүрөттү карап, оң жактан сиздер 275 пивиге катталдыңыздар. Артыңыздардан 275 пиви менен платина менен чакырдыңыздар. Бул жерде санаш оңой, эки тарабыңыздар бирдей болгондуктан платина пакетине бинар 10% төлөйт. 10% 1828 рубль аласыздар за бинар. Анан, мисалга, сиздер өзүңүздөр бриллиант пакети менен катталып, артыңыздардан платина пакетин чакырсаңыздар, 275, сол тарабыңызда 275 болгон кезде дагы сиздер бриллиант пакетин 12% аласыздар. Мынандай өзүнүн таблицасы бар. Бул жерден карайбыз. Красный болгон платина жөнүндө сөз кылып атабыз. Ошон үчүн красный менен чийилип турган, анын астындагы бриллиант. Бриллиантты карай турган болсок, 12% төлөнөт. Эми караңыздар. Сиздер Батма менен Асанды чакырыш үчүн ошол эле убакытты, ошол эле энергияны, мээнетиңиздерди кетиргенсиздер. Бирок пакетиңиздерге жараша компания эки башка сумманы төлөп берип атат. Бриллиант менен катталып чакырган кезде сиздер канча алып атасыздар? 2194 рубль алып атасыздар, достор. Эми бул сүрөттү карай пример кыла турган болсок, ар кандай случайлар болушу мүмкүн. Мисалга, сиздер катталып Батма менен Асанды жазгансыздар. Батма айтып калды, мен да сага окшоп иштеймин деди. Артынан оң тарабына, сол тарабына эки адам чакырды. Асан айтты, мен иштебеймин деди. Бул учурда сиздер эмне аласыздар? Бинар боюнча. Бул учурда 0 пиви келип атат, значит, эч нерсе албайбыз. Ушундай случайлар болбош үчүн албетте иштеген партнерлор менен биз маркетингди, бинарды разбор кылабыз. Эми итог чыгарабыз, Биз эң жакшы иштедик. Биз молодецбиз. Биз эки адам чакырдык, информация бердик, спонсорлор менен тааныштырдык, аларды компанияга каттадык, сонун мүмкүнчүлүктөрдү көргөздүк. Компания бул кылган жумушубузга канча төлөп атат? Кайталайбыз. Реферальный бонус 5%дан 914 рубль, 1828 рубль төлөдү. Бинарга ал үчүн дагы 10% 1828 рубль төлөдү. Жана ошол эле учурда линия үчүн бизге 5852 рубль за уровень төлөп атат. Жыйынтыгында сиздер Батма менен Асанды эки эле адамды чакырып 9508 рубль алдыңыз. Эң сонун акча. Мындай акчаны алып сиз эмне кыласыз? Албетте кубанасыз. Партнерлоруңузга айтасыз. Аларга акча тапкан жолдорду көргөзүп үйрөтөсүз. По идее, сетевой бизнес бул бизнес дубликат деп айтмакмын. Сиз артыңыздан дубликат чыгарасыз. Оң жагыңыздагы Батма сизди көрүп, жолуңузду көрүп, үйрөнүп, мындайча айтканда, артына эки адам чакырды. Ал үчүн Батма эмне алат? 9508 рубль алат. Асан эки адам чакырды. Ал үчүн Асан эмне алат? 9508 рубльды алат. Бирок сиз экинчи линияңызга түшкөн 4 партнерыңыз үчүн эмне аласыз? Аларды сиз лично чакырган жоксуз го. Компания айтат, мен күнүгө төлөгөн 3 бонусту карап, рефералды мен төлөбөймүн, бирок
Мына жерден караңыздар, линияң жабылды дейт. Ал үчүн 5852 рубль төлөймүн дейт. Жана эки партнер, эки тарабыңыз теңделгендиктен, эки партнер 275 пибиден катталгандыгы үчүн 10% төлөп берем дейт. Ал 3657 рубль. Жыйынтыгында сиздин партнерлоруңуздун партнерлоруна 9508 рубль аласыз. Бул албетте сиздин мээнетиңиз үчүн, артыңыздагы партнерлорго жолду көргөзүп үйрөткөнүңүз үчүн. Спонсор катары караңыздар, ошол эле сумманы алып жатасыздар. Ушуну менен биз күнүмдүк алган акчабыз жөнүндө сүйлөштүк. Алдыда айтып кеткенимдей, компанияда 11 вид доход бар. Эми айына ала турган акча жөнүндө сүйлөшөбүз. Эң чоң акчалардын бардыгы ушул жакта. Компаниянын 4-чү бонусу МБ бонус 4% деп айтылат. Бул эмне болгондо төлөнөт? Бизге белгилүү болгондой, эң чоң акча репотребленияда, то есть товарооборотто, кайра керектелүүчү товарларды алганда. Маркетинг, гибридный маркетинг, линейка плюс бинар. Биз өзүбүз спонсор катары чакырган ар бир личниктерди бинарга койчу жер жок. Ошондуктан эмне кылабыз? Аларды структура боюнча өзүбүздүн личниктерибиздин артына ылдый таштап беребиз. Ушундай жол менен бири-бирине бизнесте өсүшүнө жардам берип турабыз. Бул перелив деп айтылат. То есть личниктерди бинар боюнча ылдый таштап кете беребиз. Бирок комбинированный маркетинг болгон үчүн линейка дагы бар. Картинада көрүнүп тургандай, бул жерде биздин личнигибиз примерде үчөөлү. Мүмкүн сизде 10-дур, 15-тир, 20-дыр, алардын бардыгын биринин артына бирин таштап перелив кылабыз. Компания айтат, силер активно иштеп жатасыңар, бинар деле өстүрбөстөн башка дагы личниктерди чакырдыңар. Ал үчүн 4% товарообороттон төлөп беребиз. Сен лично приглашать эткендерден дейт. Достор, макул болушуңуздар керек, бул эң сонун бонус. Бирок бул жерде кичине условия аткаруу керек. Ал өзүңүздүн товарооборотуңузду 15 пиби кылышыңыз талап кылынат. 15 пиби бул чоң акча эмес. Где-то 1,5 миңден 3 миң, 4 миңге жакын рубль. Статистика боюнча ар бир нормальный үй бүлө ушул сумманы моющий, чистящий средстволорго или личный гигиенага коротот. Тагыраак айтканда, сиз өзүңүзгө керектүүгө коротосуз, а компания 4% 50-чү уровнюңузга чейин акча төлөп берет. Ал кандай төлөнөт? 1-чи уровньден 5-чи уровньге чейин 4%, 6-дан 10-чу уровнюңузга чейин 3%, 11-ден 30-чу уровнюңузга чейин 1%, а 31-ден 50-чу уровнюңузга чейин 0,5% төлөп берет. Достор, түшүндүрө алдымбы МБ бонусту? Дагы кайталайм. Сиздер лично чакырган жана ошол личниңиздерден таркаган командаңыздардын повторный покупкасы, повторный товарооборотунан ушул проценттерди компания төлөп берет. Бул өтө чоң акчалар. Эң жакшысы бизде бинар болгондуктан 5-чи бонус бар. Бул МБ 0,5% деп айтылат. Мисалга, картинадагыдай болуп, биз өсүп жатабыз, команданы ылдыйына элдерди чакырып атабыз. Командабыздын саны күндөн күнгө көбөйүп, чоңоюп жатат. Компания айтат, сонун иштеп жатасыңар, бинарыңар өсүп жатат, партнерлоруңардын саны көбөйүп жатат. Анан ар бир
ар бир партнеруңар өзүнө керектүү кандайдыр бир товарды алган болсо, соода кылган болсо, ал үчүн да акча төлөйбүз. 5 бонус боюнча 0,5%. Тагыраак айтканда, сиздердин бинарыңыздарга жайгашкан бардык кишилердин переливпи, личникпи элестетип көрүңүздөр. 50-уровне чейин канчалык эл көп болсо, ошолордун баары активдүү болсо, компания 0,5% төлөп берет. Жанакы легенда шахматный досканы уккансыздарбы? Акылман хандан сыйлык сураган боюнча. Айтылат го, ар бир клеткага 1, 2, анан 4, анан 8 деген сыяктуу. Так вот, достор, бизде дагы ошондой сыяктуу. Биздин өзүбүздүн чоң спонсорлорубуз, лидерлерибиз санап чыккан бинар боюнча, интернеттин жардамы менен албетте, себеби калькулятордон мисалы санай албайсың дейт да. Эгер компания 50-уровенге чейин акча төлөгөн болсо, сиздердин бинарыңыздардан 2 адамдан таркаганда, элестетип коюңуздар, 10-уровениңиздерде уже 1024 адам болот экен. А 50-уровенге чейин туура, мындайча айтканда, бардык окошкаларды толтурган болсок, анда укмуш цифралар болот экен. Биз билбеген, но уккан жанакы квадриллион, триллион, бул өтө чоң, өтө көп эл да. Дүйнөдөгү адамдардын деле саны жетпейт болуш керек. Албетте биз баарын толтура албайбыз. Муну мойнуңа алыш керек. Но ошону менен айтайын дегеним, сиздердин командаңыздарда канчалык көп партнер болсо, ошончолук чоң акча аласыздар. 0,5%дан. Товарообороттон келген. Кошуп айткым келип турат ушул жерде. Эртеби кеч кайсы компания болбосун, кайсы MLM компания болбосун, биз 5 айбы, 1 жылбы, хоть 5 жылбы, хоть 10 жылбы адам чакырып атып, бир күн болбосо бир күн токтойбуз. Күндө адам издебейбиз, күндө адам жазбайбыз. Но качан сиздер адам чакырганды токтотконуңуздарда акча келип турабы? Суроо. Искусственный жанагындай саат, сумка, не знаю, кожаный, не знаю, обувь дей берейин, ушундай компаниялардын аттарын айтпай эле коеюн. Телевизор деп коеюн, ладно, кухонный комбайн дейин. Ошолор өтүп турабы ай сайын? Жок, ансыз адам не кылат? Жашай алат, өмүрү өтө алат. А тишибизди жуубасак, эртең менен бети колубузду жууп, сразу тишибизди жуйбуз. Нан жебестен, суу ичпестен мурун не кылып атабыз? Бети колубузду жууп атабыз. 2-3 күндө жуунмай сайын жүрө алабызбы? Жок, сасып кетебиз. Айтайын дегеним, Greenleaf компаниясына катталып 1 жыл, 2 жыл активно иштеп, командаңыздарга мынандай миллиард, триллион дебейин, артыңыздарга 1000 адам, 2000 адам келип, сиз бир күн болсо бир күн адам чакырганыңыз токтогондо дагы ушул MB05 бонус и MB4% бонустан өтө чоң акчалар келип турат, достор. Ошондуктан Greenleaf'ке ойлонбостон катталыңыздар. Командама келиңиздер. Азыр мен сиздерге 6 бонус боюнча айта турган болсом, компания токтобой бизге дагы эмне кылып атат? 6 бонус бар дейт. Бул кэшбэк 10%. Өзүң алган товар колдонуп жатасың дейт компания. Ал үчүн 6 бонус боюнча 10% өзүңөз кайтарып берем дейт. Мүмкүн бүгүнкү күндө кэшбэк менен мындай эч кимди таң калтыра албайт болушуң керек. Себеби азыр көп мындай чоң крупный жанагындай
компания дебейинби, сетевой магазиндерге, торговыйларга кирсең, ар бир баскан кадамыңда эле эмне деп турат? Кэшбэк, бонус, там, не знаю, скидки деп турат, Но айтчу нерсе, маани берчү нерсе, ал живой акча эмес. Живой акча менен аны эмне кылып аласыз? Кайтарып албайсыз. А компанияда дейт, сен алган товарга PV товарыңдын 10%-ын живой акча кылып кайтарып берем дейт. Ооба, вроде кичине акча. Алып саткан, магазин ачкан, даже Озон Wildberriesке чыгарган өзүбүздүн партнерлорубуз бар. Алар чоң суммада товар алышат. Бизге окшоп 1-2 эле товар эмес, чоң суммадагы товарды алгандыктан аларга чоң плюс. 50% скидка менен и плюс 10% кэшбэкти кайтарып алгандыгы үчүн бул ар бирибизге жагымдуу акча. Анан мына картинада 30 жана 300 PVге алынган мисал көргөзүлгөн. 30 PVге өзүбүз 1-2 окат алган болсок 200 рубльбуз кайтып келет экен. А если 300 PVге покупка алган болсоңуздар, почти 2000 рубльдык бонус кайтып келет. А бизде айына 1000-5000 PVлик покупка кылган партнерлор бар. Ошол достор, 6-чы бонусту мен сиздерге толук түшүндүрө алдым деп ойлойм. Эми биз сиздер менен 7-чи бонусту сүйлөшө турган болсок, бул бонус за приобретение купонов, ваучер деп айтылат. Азыр Greenleaf компаниясы эми кадам таштап баштап иштеп жатат, Көпчүлүк али билелик. Эми таанышып баштаган кез. Башында айткам, билесиздерби? Регистрация болгон кезде компания сиздерге пакетиңиздерге карап купон подарка кылат деп. Чоң пакетке кирген болсоңуздар, чоң купон. То есть электронный акча. Биз ал акчаларды кайка иштетип атабыз? 50% товар алганга иштетебиз. Баарыбыз бизнеске ниетти туура коюп, Кудай кааласа деп 10 жыл, 20 жыл андан көп жылга кирип атабыз. Эртеби кеч бул электронный акчаларыбыз түгөнөт. Биз ваучерный акчаны кайра сатып алууга туура келет. Но эң жакшысы партнер катары өзүбүзгө выгодно сатып алабыз. Мисалга, картинадагыдай 1000 рубльга 10.000 купон аласыздар. Ошол кезде компания айтат, бардык партнерлор бинардагы, алар дагы эрте кеч электронный акчалары түгөнүп сатып алган кезде биз 2% төлөп бергенге даярбыз дейт. 1-чи уровеньден 40-чы уровеньге чейин. Достор, ушул акча пассивный доход деп айтылат. Бул жагын компания ушунчалык умно ойлондурганда, биз сиздер менен 7-чи бонусту сүйлөштүк. 8-чи бонусту айта турган болсок, бул LS бонус, лидерский бонус. Мындайча айтканда, чек от чека. Бул кандай төлөнөт? Сиздердин личныйыңыздерден таркаган, личныйыңыздерден 14-чү глубинага чейин зарплатасынан 2% төлөйт. Бизде обгон кылып кеткен кезде дагы акча аласыздар. Бир лидериңиз өсүп кетип зарплатасы чоң болсо, ошол зарплатанын 2%-ын ала бересиздер. Мисалга 10 эле личник чакырып, ошол 10 личниңиздер айына 100 000ден алып атканда 2% канча? Жана ошону 10го көбөйтөсүздөр. Туура түшүндүрө алдымбы? Сонун бонус бекен? Сиздердин ранг статусуңуздарга карабай төлөй берет. Личниктериңиз өсүп, миллиондорду айната берсин. 9-чу бонус. Бул бонусубуздагы лидерский бонус. С уровня менеджера төлөнөт 3% товарооборота.
Пиви Всего СНГ. Командабыз оң, сол жактан өсүп жатат. Элдер кошулуп атат. Биз новичокторду үйрөтүп жатабыз, Алар үйрөнүп, өздөрүнүн командасын үйрөтүп атат дейли. Убакыт өтүп, Кудай кааласа, өзүнүн убагы келгенде оң жагыңыздан, сол жагыңыздан чогулуп, бизде накопительный маркетинг, топтогон товар оборотуңуздар өчпөйт. Ошол өчпөй топтолуп, оң веткаңыз, сол веткаңыз, общий команда менен, жалгыз сиз эмес, команда менен биргеликте 44.200 болгондо компания айтып атат: молодец, сен супер иштедиң. Сен эми компанияда кимсиң? Ранг менеджерсиң дейт. Ал үчүн гүлдүн ордуна компания куттуктап $1000 разовый төлөп берет. Так вот, сиздер СНГ товар оборотунан, Россиянын товар оборотунан 3% менеджер болгонуңуздарды алат экенсиздер. Сиздер иштесеңиздер да, иштебесеңиздер дагы 3% алып пенсионер болосуздар. Бул ушунчалык мага жаккан бонус да. Мына таблицаны көрүп турабыз. Таблицаны караганыбызда оңой, жеңил бизнес экенин көргөзүп турат экен. Компания айтып атат: сиздер активно иштеген партнерлоруңуздун жардамы менен не болдуңуз? Менеджер болдуңуз. Дубликат чыгар деп атат. Дубликат бул не обязательно личник. Хоть эки тарабыңызга перелив болуп деле, ошолор сизди көрүп, алар да жанданып, биз да менеджер болобуз деп аракет кылып иштесе, алар да Кудай кааласа менеджер болот. Эки тарабыңыздан эки менеджер чыкканда сиз старший менеджер болосуз. Эгерде эки старший менеджер чыккан болсо, сиз директор болосуз. И так дальше. Артыңыздан даже перелив болуп дагы ошол товар оборотту берген старший менеджер болсо, сиздер ранг жабып по ступенька көтөрүлөсүздөр. 10-чу бонусубуз бул бонус благосостояния. Аябай мындай интересный бонус. Бул ай сайын төлөнбөйт, башка бонустардай болуп, бул чогулат кабинетиңиздерде мындай определенный максат үчүн. Менеджер болгонуңузда 1% сиздердин кабинетиңиздерге чогулат. Саякатка, автомобилге, недвижимостька иштетсеңиздер болот. Бул бонустар чогулганда 1 жылда 1 аласыздар. Бизде Кудайга шүгүр, азыркы күндө көптөгөн лидерлерибиз өздөрүнө мындай кымбат машиналарды алышты. Видеолорун көрүп жаткандар болуш керек. Анан Кудай кааласа, мына 8-сентябрда компаниянын 5-летиясы болгон атат. Кечегинде список келди, ушул 10-чу бонусту алган списокто ачсам, айланайын алып аткан, автобонус алып аткан, саякат бонусун алып аткан партнерлорубуздун саны ушунчалык көп экен, достор. Эми 11-чи бонусту айта турган болсом, бул бонус премия директоров деп айтылат. Бул жерге дагы токтобойм, достор. Себеби директор болгон кезде сиздер менен бул жөнүндө кенен сүйлөшөбүз, Кудай кааласа. Анан лидерский бонустан дагы бир сон бонус бар экен, бул саякат премиясы деп. Сиздер качан менеджер болгонуңуздарда разовый туристический премия колдонсоңуздар болот экен. Мисалга, менеджер болгонуңуздарда жана поездкаңыздардын 50%-ын төлөп барса болот экен. Старший менеджер болгондо 30%-ын, директор болгондо 10%-ын, старший директ болгондо бул почти бесплатно. Муну дагы Кудай кааласа ошол турларды аткарганда жарым пайызын же 30 же 1%-ын төлөгөндө сөз кылабыз. Но мен өзүмдүн спонсорлорум айтып атты, ушул алды директор болгон спонсорлорум бар. Ал айтты: мен ушул разовый туристический премиямды үй бүлөмө иштеттим деп. То есть
мен туура түшүндүм болуш керек. Атамды алып барганга, апамды алып барганга, бирөөсү айтты жолдошумду алып барганга иштеттик деп. Бул дагы мындай өтө сонун, жагымдуу бонустун бири. Эми бул бонустардан сырткары дагы бизде промо бар. Промо на путевку Кытайга. 2024-жылдын 1-августунан 2025-жылдын 31-январына чейин 6 айда сиздер ар бир келген новичоктагы аткарса болот. Бул промону 1 жумада, 1 айда, 2 айда, 3 айда аткаргандар бар. Сиздер команда менен биргеликтерде оң тарап 15.000 пиви, сол тарап 15.000 пиви кылып 10 личник чакырган болсоңуздар 6 айдын ичинде, анда 9 күнгө Кытайга бекер барып саякаттап келесиздер. Кытайга барып, островдорун көрүп, 5-6 жылдыздуу болгон мейманканаларда обучение болот, заводдорду бүт баардыгын өзүңүздүн көзүңүздөр менен көрүп келесиздер, Кудай кааласа. Анан мындай промо 1 жылда 2 жолу болот. То есть компания, если бул шарттарды аткарган болсоңуздар, 1 жылда 2 жолу саякатка жөнөтөт. 8-сентябрда 5 жылдык болгон турат. Чоң масштабный мероприятие болот. Ал жакка президент өзү келет. Онлайн иштеген башка. Качан моундай живой семинарларда миллионерлер менен көрүшүп, алардан энергия алган бул өтө сонун нерсе. Муну сөз менен айтып жеткире албайбыз. Бул видеону көргөн адам, значит, Greenleaf компаниясына кызыгып, мен да иштеймин деген адам. Чоң акча табам, саякаттайм, признанияларды алам, позитивный элге кошулам, жашоомду өзүмдү өстүрөм, жакшы жакка өзгөртөм деген инсан, чынбы? Ушуну көрүп, катталамын деп аткан болсоңуздар, номер таштап кетем. Байланышып командама келиңиздер, кошулуңуздар. Анан ушул видеолордун баарын көрүп отуруп да коркуп аткан болсо, өзүнө ишенбей, мен колуман келеби, иштей аламынбы, элим эмне дейт, 28.900 жоголуп кетсечи, анда кандай болот деп корку сезим жаралып аткан болсо, мен айтам, өзүңүзгө болгон ишенимди күч кылыңыз. MLM бизнес деген бул бар нерсе. Изучать этиңиз, информация алыңыз. Түшүнүп турам, кыргызда сонун сөз бар, коркконго кош көрүнөт деп. Корку сезим кээде жакшы, кээде жаман. Корккон бул норма. Если биз, не знаю, жыландан корксок, чаяндан, динозаврдан корксок да, анан жашооңузду жакшы жакка өзгөртүүдөн, өзүңүздү өстүрүүдөн корку бул не норма. Ойлонуп көрүңүз. Это не нормально. Мен видеомдун аягында бүгүн Greenleaf компаниясы мүмкүнчүлүк берип жатабы? Келиңиздер, ошол мүмкүнчүлүктү чогулалы, чогуу жаңылалы, чогуу ийгилик жараталы деп баарыңыздарга тынчтык каалап, айзат.